Саламатсыздарбы? Бұл видеода гидропоника жабдуусу боюнча айтып бермекчибиз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде челектер бар, автоматикасы бар, анан суу топтоочу чоң челеги бар. Бул кандай иштейт ошол боюнча айтып берсек деп турам. Биринчи кезекте суу мисалы краниктен келет биздики. Келгенден кийин могу труба аркылуу труба менен келип туруп үстүнө куюлат. Үстүнө куюлуп атканда бул жерде атайын клапандар бар, электрониканын башкарылат. Ал бул жерден автоматикалык режимге же кол башкаруу режимине койсо болот. Автоматикалык режимде суу нормасы ылдыйлаганда өзү краникти ачат, анан суу толуп турат да. А кол менен болгондо кол менен ачып толтуруп жаап турса болот. Анан сууга келет да, бул толот 3 тонналык емкость бардыгы. Толгондон кийин суу сугарыш үчүн бул жакта краник ачылат дагы, суу системага кетет. Системага кеткенде мына азыр мындайдан кетип атат. Кетет дагы келип туруп, могу жерде тройниктен эки бөлүнүп кетет да. Бул жагын биз атайын туман образовательге койдук, туман кыла турган насоско. Бул жагы келип туруп, бул насоско кошулат. Бул насоско кошулат дагы. Насостон бир бөлүгү бул челекке кетет, экинчиси ар жакта турган 3 челекке кетет. Азыр айланып өтөйүн. Насостон үстүн чыккан келет дагы, бул челектерге келет. Анан 3 челекти тең ошо бөлүнгөн булар. Мындай кылып 3кө жөнө тең барат. Анан краниктерин ачса, бул чоң челек менен катыш итиш катары болгондуктан насос жок деле суу толуп калат эгер челекти толтура болсо. Эгер чамдаш керек болсо насос соруп туруп күч менен айдап берет да. Анан бул насостон экинчи бөлүгү бул челекке кетет. Бул челекте негизинен удобрение алмашат да, аралашат. Ошондой эле бул 3 челекте экөөндө жанагындай көп көлөмдө колдонула турган жер семирткичтер коюлат, бирөөндө аз көлөмдөгү, мисалы аз көлөмдөгү жер семирткичтер булар мындай. Мисалы марганец, мед, цинк дегендер да, аз көлөмдөгү микроэлементтер. Ал негизинен ушуга коюлат. Биз жазып да койгонбуз мынтип. Анан үчөөнөн түбүнөн ошол элементтер бул шланга аркылуу чыгат. Үчөөнүктөн чыгып, чогулуп отуруп, анан автоматика кетет да, мына үчөө. Бул жердеги ичиндеги жер семирткичтер тунуп калбаш үчүн үстүндө насос бар. Бул насос айланат дагы. Тигинде калакчасы бар, айланып аралаштырып турат да. Анан тигинен чыккан үчөө келет дагы, мына бул 3 жерге келет. 3 челектен келген 3 шланга. Келгенде бул жерде көрсөтүп турат канча норма кетип атат саатына. Анан чыгат да, бул жакта артында реле турат. Ушул автоматика ушул жерден башкарат. Эгерде кандайдыр удобрение көбүрөөк болуп баратса, автоматика жаап ачып чыкылдап иштеп турат да, саат сыяктуу. Анан бул челекке нормасын берип турат. Анан челекке буяктан норма түштү, тияктан суу кошулду. Анан нормасы толгондон кийин бул челекте суу толгондон кийин атайын поплавок бар. Поплавок команда берет дагы. Бул жерде краник жабылат. Анан насос суу бере албай калат да, бул толгондочу. Эгер бөксөрүп кеткенде сууну берип автоматтык түрдө толуктап турат. Андан кийин бул челектин өзүнөн баягы баары кошулган суу менен кошулган жер семирткичтер бул түбүндөгү шланга аркылуу чыгат да, бул насоско келет. Бул насос кайра эки бөлүнөт. Бир бөлүгү бул системаны көздөй айдайт. Счетчик аркылуу кетет, система кетет. Экинчи бөлүгү мына кайра келет дагы, түп жагынан мына чыкты насостон. Насостун үстүнөн чыкты. Мына ылдыйт, бул жактан түштү. Келип туруп, бул жерден тройник болуп эки бөлүнүп атат мына. Мындай болуп. Бир бөлүгү келет дагы, бул челек айдайт. Челектеги жер семирткичти улам суу ары бери айланып аралаштырып турат да, тонуп калбаш үчүн. Экинчи бөлүгү мындай келет дагы,
жана шлангаларга келет. Мунун максаты, мисалы жана бул айтып кеткен жер семирткич келген кранктен өткөн, реледен өткөн удобрение жер семирткич. Бул жерге келет да, бул жерде пульверизатордун принципи менен суу өйдө кетип атканда бул жактагыны соруп кетип турат да. Ана соруп аткан тиги суюктуктун көлөмүн бул клапандар менен регулировка кылып турат да. Аз көбөйтүп же болсо компьютер реле менен башкарып турат. Анан ошондо суу кошо удобрениени кошо алып кете берет. Мунун ичине толот. Анан толгондон кийин түбүнөн кайра экинчи цикл кете берет. Келип соруп келет. Мындайынан көрсөтөйүн. Мына түбүнөн чыгат дагы келип туруп насоско кирет. Насостон кайра насос бир бөлүгүн циркуляция кыла берет. Бир бөлүгү удобрениенин жаңы дозасын алып кете берет. Ал эми бир бөлүгү системага кете берет да. Анан бул жерде атайын манометрлер коюлган давлениени караш үчүн. Анан ушунун баарын башкаруу мына бул монитор менен жүргүзүлөт. Азыр светин өчүрүп салганбыз. Система чыккан, жанагы системага кеткен суу ушинтип айланып тетиги кара труба менен келет. Кара труба бул жакта жердин алдына көмүлгөн. Жердин алдынан мындай труба чыгат. Чыккандан кийин бул трубаларга капельницалар орнотулган да. Капельницалар орнотулуп, капельницалар бул жакка сайлат. Анан капельницанын түзүлүшү да аябай кызык жасалган. Түтүк эмес да. Мындай эки жак капталган жырыгы бар. Ошонун натыйжасында бул жерге эч нерсе тыгылып калбайт. Суу ага берет да. Ошондой конструкция. Ошо менен азык зат болуучу суюктук нормасы менен берилип турат да. Эгерде жанагы pH же аркоэс көбөйүп баратса, аны атайын датчиктер бар, мына датчиктер регулировка кылып компьютерге өтүрөт. Эгерде нормасы көбүрөөк болуп баратса, реле жаба калат. Бул механикти иштегенде кете берет, норманы карабайт. Ал эми электроника менен иштегенде краникти автоматтуу түрдө бул жаап турат. Ошондуктан баягы удобрение нормасы менен берилет да. Анан ушу гидропоника системасынын иштөө принциби ушундай.